Марафондун ачылыш аземине өлкө башчысы Садыр Жапаров катышып, спортчуларга күч берди. Жалпысынан 35 өлкөдөн 3000ге чукул спортчу жана спорт сүйүүчүлөр катышты. Жалпы байге фонду 1 миллион 44 миң сомду түзүп, татыктуулар маарага жетти. Календарына кирди. Ал календар 6 континенттеги 49 өлкөдөгү 191 марафонду камтыйт. Оюндарына жана Азия оюндарына жолдомо берилет. Жалпысынан 3000 спортчу, спорт сүйүүчүлөр катышып атат. Бул болсо биздин ушул 22-чи олимпиадалык оюндардын ошо марафондук чуркоо боюнча коло сыйлыгынын ээси Сатымкул Жуманазаровдун жаркын элесине арналып атат. Менимче бул иш-чара биздин спорт сүйүүчүлөр үчүн сергек жашоого үндөй турган эң мыкты иш-чара катарында балайм. Ошондуктан бул жерге жалпы спорт сүйүүчүлөрдүн катышып аткандыгы, колдоп аткандыгы абдан кубандырат. Бул иш-чара жыл сайын бизде уланып турат. Жоогүлүктөр жарышына Мамбеталиевтердин үй-бүлөсү жаз айларынын алды менен даярдана баштаган. Жаш кезинде жеңил атлетика боюнча бир топ спорттук иш-чараларга катышкан. Бул жолу уул кызы менен биргеликте Чуркоо алдында турат. Биз Талас районунун Арал айылынан келдик. Ушул эл аралык жарышка катышууга бул кызым кызыктар болуп март айынан бери даярданып атабыз. Ушул марафонго даярдык менен келип, бүгүнкү ушул Жуманазаровдун эскерүү марафонуна ошондой эле муногу ден соолукту чыңоо жалпы COVID-19 менен күрөшүүдөгү ушул Кыргыз Маданият министрлигинин уюштурган ушул эл аралык марафонуна катышууга келип отурабыз. Спортчулар Чуркоо боюнча 42, 21, 10 км жана 3 км аралыкка скандинавдык басуу менен жарышмакчы. Марафондун жеңүүчүлөрүнө акчалай сыйлык жана эң башкысы Токиодо өтүүчү Олимпиада оюндарына лицензия каралган. 1 миллион 44 миң сом байге фонду каралган. Ошол байге фонду 42 километрге, 21 километрге биринчи орундан 6-чы орунга чейин эркектерге, анан аялдарга болуп бөлүнүп ошол байге фонду бөлүнүп берилет. Волонтерлор боюнча 100 волонтер катталган. 100 волонтерду биз бул жака алып келип жардам берип жатышат волонтерлор. Аларга терең ыраазычылык. Абсолюттук категорияда 42 км 195 метр аралыкта Чуркоодо эркектер арасында 2 саат 27 секундта маарага келген кыргызстандык Илья Тяпкин жана кыз келиндер арасында Мария Карабицкая 2 саат 39 минутада келип жеңишти. Багынткан спортчулар 140 миң сомдун байгеге ээ болушту. Подготовка была достаточно хорошая. Даярдык жакшы болгон. Жеңиш үчүн бар аракетимди жумшадым. Тилекке каршы лицензияга жетпей калдым. Себеби Чуркоого биздин трасса татаал. Убактым мерчемделген мүнөткө жетпей калды. Биз бир жумадан соң Австрияда өтө турчу мелдешке катышышыбыз керек болчу. Бирок кырдаалга байланыштуу бара албайбыз. Европа закрыта, стартов нету. Приходится как-то выкручиваться. Организация супер. Уюштуруучуларга чоң рахмат. Себеби баары жогорку деңгээлде өттү. Ал эми колдогондорго дагы терең ыраазычылык билдирем. Бул марафонго жогорку деңгээлде даярдангам. Андыктан анчейин деле татаал болгон жок. Жалпы жонунан аралыкка Чуркоодо спортчулар 5 саатка чукул убакыт сарпташкан. Анткени менен маарага дээрлик бардык спортчулар жетип келди. Бүгүнкү иш-чараны жыйынтыктап жатабыз. Байгелүү орундар аныкталып, байгелер өз ээлерин таап жатышат. Бүгүн ушу биздин жарышка 3000 киши катышып, 35 мамлекеттин өкүлдөрү ушул жарышка чыгышты. Иш-чара негизинен жакшы өтүп жатат. Байгелер өз ээлерин таап, ушу биздин алдыңкы мыкты спортчуларыбыз да аныкталып калды. Белгилей кетсек, бул марафон Шанхай кызматташтык уюмга мүчө өлкөлөр арасында өткөрүлүп, Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги, ошондой эле эл аралык марафон дирекциясы тарабынан өткөрүлдү. Азат Байбеков, Бексултан Мурадилов, СТВ.